Ош жана Баткен облустары боюнча аймак аралык башкармалыгы тарабынан экстремисттик мүнөздөгү материалдар менен соттолуп, пробациялык көзөмөлгө алынган кардарларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жыйынтыгында алар өздөрүнүн экстремисттик идеяларынан баш тартышты. Алар экстремизм багытындагы материалдар же Кыргызстанда тыюу салынган видеороликтерди араб тилине болгондугуна байланыштуу, маани маңызын түшүнбөстөн жайылткандыгы үчүн жоопко тартылышкан. Пробациянын кардарларына түшүндүрүү иштери, экстремизмди алдын алуу, мыйзамдуулукту сактоо жана алардын маалыматтык сабаттуулугун жогорулатуу багытында үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турат. Менин диний түшүнүгүм жок болгондуктан интернеттеги диний маалыматтарга кызыгып, Кыргызстанда тыюу салынган экстремисттик материалдарды жактырып жайылткандыгым үчүн соттолдум. Мен кылган кылмышыма өкүнөм. Соттун чечими менен пробациялык көзөмөлгө чыктым. Пробациянын органынын кызматкерлери тарабына мага бир топ ар тараптуу жардам берилди. Натыйжасында мен өзүмдүн экстремисттик түшүнүк төрүмдан кайттым. Мен интернет тармагы аркылуу диний экстремизм материалдарын өз инстаграмына коюп же көрсөтүп соттолгонмун. Кылган кылмышымдан мен өкүнөм. Сот тарабына пробация көзөмөлдөгөндөн мен 2,5 жылга көзөмөлгө жүрүшкө сот тарабына өкүм чыкты. Пробация көзөмөлү менен жашоом үчүн чоң сабак алдым жана өмүрлүк жөн аштан мындан ары мен кылмыш кылбайм. Пробация департаментинде диний экстремизм жана терроризм багыты боюнча соттолгон кардарлар менен иш алып баруу жүрүп жатат. Бул иш-чаралардын баардыгы ошо жылдын башында пробация департаменти тарабынан бекитилген иш план, ошондой эле тиешелүү укук коргоо жана мамлекеттик органдар менен биргелешкен иш пландардын алкагында ишке ашырылып атат. Андан сырткары пробация департаментинде айрыкча кызматкерлерди ошол диний жааттагы соттолгон кардарлар менен иш алып баруу үчүн аларга диний маалыматтуулугун жогорулатуу максатында атайын тесттер түзүлө баштады. Андан сырткары жалпы кардарлардын арасынан дагы диний экстремисттик көз карашты карманган кардарларды аныктоо максатында ошондой эле экстремизм багыты боюнча каттоодо турган кардарлардын арасынан тобокелчиликтерди аныктоо боюнча атайын 3 багыт боюнча тесттер иштелип чыкты.